Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Коронавирус пандемиясынын биздин өлкөдө катталган учуру 70 миңден ашты. Күнүгө 400 тегерегиндеги жаңы учур катталып жатканын көрүп жатасыздар. Азыр 3 миңге жакын бейтап ооруканада жана стационарларда дарыланып жатат. Дүйнө коомчулугу COVID-19 вирусунун вакцинасын табууга, дарылоо протоколдорун жакшыртууга жана сезондуу гриппке каршы ар кандай эмдөө иштерин жүргүзүү аркылуу оору менен күрөшүп, алардын алдын алууда. Ошондуктан Кыргызстанда пандемиянын башында киргизилген чектөөлөрдүн бардыгы таптакыр алынып салууга мүмкүнчүлүктөр түзүлө элек. Ушундай эле көрүнүш коңшу мамлекеттерде да болууда. Ар бир брифингде курулай сандарды гана бербестен, эл ичинде орун алган көйгөйлөрдү ошондой эле суроолорго жооп берели деп турабыз. Максатыбыз элди өз убагында туура маалыматтар менен кабардар кылуу. Учурдагы чектөөлөрдү алып салуу боюнча маселе көтөрүлүп жатат. Ооба, коомчулук чектөөлөрдү формалдуу деп эсептешүүдө. Бирок бул чектөөлөр өз убагында туура эле киргизилген. Буга чейин бир нече экономикалык багыттагы чектөөлөр алынган. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2020 жылдын 17 мартында экономикалык чектөөлөр киргизилген 163 токтомду жокко чыгарды. Жаңы токтом 1 декабрдан тартып күчүнө кирет. Эми маданий, спорттук, илимий, үй бүлөлүк, эскерүү иш-чараларын өткөрүү, көңүл ачуучу жайлардын иши, соода, оюн зоок борборлорунда жайгашкан балдар оюн зоок жайлардын, оюн аянтчалардын иши, коомдук тамактануу түйүндөрдүн иши, кинотеатрлардын иши, 50ден ашык орунду коомдук тамактануу түйүндөрдүн иши, интернет, ошондой эле клубтардын, компьютердик клубтардын оюн жайларынын иши, ошол бүт иш-чараларга уруксат берүүнү маселеси боюнча мен токтолуп айтып кетким келет да. Туура түшүнүңүздөр. Азыркы айтылып жаткан нерселердин баары бул экономикалык багытты гана көздөйт. Чектөөлөр экономикага гана таасирин тийгизбестен, элдин социалдык абалына мындай оор таасир тийгизди. Бир эле мисал, тойканалар жөнүндө биз көп айтабыз да, бирок бир тамактануучу жайды иштетүүгө бир нече тарап катышат. Тейлөөчүлөр, көбүнчөсү студенттер, жеткирүүчүлөр, бул таксист, поставщиктер, ашпозчулар. Муну менен бирге дыйкандардын өндүргөн продукциясы өтөт, азык-түлүктөр сатылып алынат. Демек, бүтүндөй бир чынжырдан турат. Кыскасы, ушул жерде миңдеген жарандарыбызга үй бүлөлүк кирешесин таап, күнүмдүк оокаты өтөт. Эгер дистанция сакталып, бет кап, улуу муунга сак болсок, мен ойлойм, ишканаларга акырындык менен иштөөгө уруксат берилиш керек. Өзгөчө белгилеп кетчү нерсе. Буга чейин көркөм өнөр, маданият, искусство тармагындагы театрлардын иши токтотулган. Элибиз руханий өсүүгө багыттоочу театрларды сагынды. Аны биз баарыбыз түшүнүп жатабыз. Облустардагы жана шаарлардагы атайын түзүлгөн штабтардын чечими менен ошол региондордогу эпид кырдаалга жараша иш-аракеттер жандандырылат же чектелет. Бирок толугу менен жабылбайт. Мындан ары биз чек аралардын ачышы боюнча иштеп жатабыз. Экономикабызды кайра акырындык менен жандандыруу багытында иштеп жатабыз. Аларга региондордогу жетекчилерге, акимчиликтерге, облус жетекчилерине азыр уруксат берилип жатат чектөөгө же жандандыруу боюнча. Ар бир аймакта эпид кырдаал ар түрдүүчө болуп жаткандыгын көрүп жатасыздар. Жоопкерчилик аймактык штабтарга жүктөлдү. Учурдан пайдаланып, ишкерлерге кайрылып кетким келет. Урматтуу мекендештер, өкмөт сиздердин абалыңарды жакшы түшүнөт. Ушунча убакыттан бери жабылып турдуңуздар. Экономика жана ден соолуктун ортосундагы биз да оор тандоодо туруп калдык. Эгерде аймактагы штабтар уруксат берсе, ошол жердеги экономикалык активдүүлүк жандандырылат. Бирок санитардык эпидемиологиялык талаптарды тагат караңыздар. Оорунун көбөйүп кетишине сиздер дагы себепкер болуп кетпеңиздер. Эгерде узагыраак иштейбиз десеңиздер, ар дайым санитардык талаптарды карманыңыздар. Ошондо эч кандай маселелер жаралбайт деп мен ишенемин. Кийинки сөз чектөөлөрдүн бири жаңы жылдык кечелер боюнча. Жаңы жылдык корпоративдик кечелерди өткөрүүгө азырынча тыюу салабыз. Анткени биз жакшы билебиз, мындай корпоративдик кечелерде көп киши топтолот. Адамдар жеңил кийинишет. Сезондуу гриппти тезирээк жайылып кетишине түрткү болушат. Социалдык дистанция, беткап режимдерди таптакыр сакталбай келе жаткандыгы эми баардыгыбызга эле белгилүү болуп жатат.
Ошондуктан мен так эле жооп берип коеюн. Жаңы жылдык кечелер өзгөчө мамлекеттик кызматкерлердин ишканаларына толук өткөрүлбөш керек деген тыюу салынып жатат. Жалпысынан корпоративдерди токтотсок туура болот деген ой пикирдебиз. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучусунун катышуусунда 20 ноябрда болуп өткөн штабта бардык мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга катуу тапшырмалар берилди. Ушул жерден эпидемия маалында иштелип чыккан алгоритмдердин аткарылышына да токтолсом. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун аймактык бөлүмдөрү тарабынан коронавирус инфекциясынын жайылышын басаңдатуу боюнча аймактык алгоритмдер иштелип чыкты. Алардын аткарылышына өздөрү мониторинг жүргүзүп, көзөмөлдү кылып турушат. 30 апрелден 23 ноябрга чейин 41 миңден ашык объект текшерүүгө алынды. Анын ичинде тамактануу жайлары, транспорт, кызмат көрсөтүүчү мекемелер, дүкөндөр жана башкалар. 16.460 санитардык эскертүүлөр берилди. 6.435 протокол түзүлдү. 6.438-не айып пулдар салынды. 100гө жакын материал укук коргоо органдарына жөнөтүлдү. Бирок муну менен эч кандай маселе чечилбей келе жатат. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо ар бир адамдын өзүнө көбүрөөк тандык. Ошондуктан аң сезимдүүлүк менен мамиле жасасак жакшы болмок деп мен кайрылгым келет. Кандай болгон күндө да өкмөт вирустун жайылып кетпеши үчүн жана элди бул оорудан сактоо үчүн бардык аракеттерди көрүп жатат. Анын ичинде COVID-19 каршы вакциналарды сатып алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Бул туурасында да кайрылып жатат. Бул туурасында элибиз да бизге кайрылып жатат. Коронавирус инфекциясына каршы вакциналарды сатып алуу боюнча учурда Россия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Россиядан өндүрүлгөн вакциналарга сыноо практикасынан өтүп, жалпы дарылоого киргизүүгө уруксат берилген күндөн тартып, Кыргызстанга алып келүү боюнча август айында биз Россия тарапка кат жөнөткөнбүз. Вакцинанын көлөмү, алып келүү боюнча графиктери, Кыргызстанда каттоо процедурасы баары иштелип чыккан. Россияга биздин эксперт-адистер барып, Москва шаарында Спутник 5 вакцинасынын клиникалык сыноо процесстери кандай өтүп жаткандыгын көрүп таанышып келишти. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан башка мамлекеттердеги даярдалып жаткан вакциналардын эффективдүүлүгүнө да байкоо салып жатат. Эгерде Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан артыкчылык берилген вакциналар даяр болсо, алар боюнча да Кыргызстандын позициясы даярдалды. Жыйынтыктап айтканда, бул багытта иштер активдүү жүрүп жаткандыгын билдирем. Дары-дармектер жаатындагы проблемалар боюнча айтсам, ооба, жайында эпидемиянын жогорку чегине жеткенде дары-дармектердин тартыштыгы күч алды. Алып сатаарлар ушул учурдан пайдаланып кеткендиги чындык. Мен үчүн эң өкүнүчтүүсү бул жарандар сырттан келген адамдар эмес, өзүбүздүн эле мекендештерибиз. Элдин башына караан күн түшкөндө эл бирине бири жөлөк болуп келген. Биз ага баарыбыз күбө болдук. Адамдык сапаттан эч качан кетпөөгө чакырат элем. Эми дары-дармектердин запасы боюнча айтсам, дары-дармек менен камсыз кылуу маселелерди чечүү максатында Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус инфекциясын аныктоо жана дарылоо боюнча убактылуу клиникалык көрсөтмөлөрдү бекитүү жөнүндө буйругун чыгарган. Ага ылайык бир нече дарылоо протоколдору, нускамалар иштелип чыккан. Булар менен бирге вирусту аныктоо жана дарылоо үчүн керектүү болгон дары-дармектердин, медициналык багыттагы буюмдардын тизмеси бекитилген. Муктаждыктар жана медициналык мекемелердеги, анын ичинде аптекаларга чейинки запастар боюнча мониторинг жүргүзүлүп, кийинки эсептөөлөр чыгарылып турат. ФОМСтун акыркы маалыматтары боюнча учурда 235 миллион сомго дары-дармек сатылып алынды. Ошондой эле Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында дары-дармектер сатылып алынды. Дарылар заявкаларга жараша аймактарга таркатылып берилип турат. Бирок учурунда мага келген арыз-мундар боюнча кээ бир жерлерде кемчиликтер кетип жатат. Бунун үстүндө иштеп жатабыз. Биздин өлкө импорттон көз каранды. Баардык дары-дармектер тыштан ташылып келет. Ошондуктан өзүм жеке фарм компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, мамлекеттик материалдык резервдер фондунун кампасындагы запастарды өз көзүм менен көрүп, келе жаткан 2 айга толугу менен бар деп мындай кепилдик бере алабыз. Ушул жерден бир сөздү айта кетейин. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунда дарылардын запасын кармоо боюнча чечим болгон эмес. Биринчи толкун бизге ушул маселенин зарыл экендигин көрсөттү.
Материалдык резервтер фонду тарабынан 250 миллион сомго дары-дармектер сатылып алынат. Жыйынтыктап айтканда, ФОМСтун жана министрликтин 25 ноябрдагы мага келген маалыматтарына ылайык, учурда саламаттыкты сактоо уюмдарына жана мекемелеринде дары-дармектердин запасы 2-3 айга жетет. Айта кетчү сөз, ковид боюнча дарылоо протоколдору дүйнө жүзүндө бирдей. Ошондуктан айрым дарылар боюнча тартыштыктар бар. Тагыраак айтканда, 14 позиция боюнча, бирок кампаларда алардын ордун алмаштырылган заменитель, эми дженерик деп коебуз да, дарылар менен запастар бар экендигин билдиремин. Ал эми эпидемия кеңири жайылган учурда дарылардын кымбаттап кетиши, биринчиден, ал дарыларга болгон муктаждык 2-3 эсеге өсө түшөт. Экинчиден, ташып келип жаткан кыргызстандык фарм компаниялар дары чыгарган чет элдик заводдор менен келишим түзүүдө кыйынчылыктар жараларын билдиришти. Анткени сатуу рыногунун көлөмү жана төлөө мүмкүнчүлүгү чоң болгон ири өлкөлөр менен келишимдерди түзүү заводдор үчүн ыңгайлуу экен. Бунун үстүнөн биз да иштеп жатабыз азыр. Мунун да айынан дары-дармек рыногунда атаандаштык күч алып кетери белгилүү. Биздин дистрибьюторлор заводдогу дарылар үчүн болгон күч аракеттерин салып, Кыргызстанга ковидти дарылоого керектүү дарыларды кыйынчылык менен алып кетип жаткандыгын билдиришти. Бирок бүгүнкү күндө дүйнөдө эпид кырдаалдын толкуну бир аз болсо да жолго түшө баштагандыгын көрүп жатабыз. Ар бир мамлекет жетиштүү көлөмдө тизмедеги дарыларды камдаганга жетише алды деп ойлойбуз. Ошондуктан жай мезгилдегидей дүрбөлөң болбого тийиш. Кыргызстанда дарылардын баалары негизсиз көтөрүлүп кетпеши үчүн бардык чаралар көрүлгөндүгүн расмий түрдө билдиремин. Анын бири аптекалардагы дарылардын баалары. Аны көзөмөлдөө үчүн республикалык штабтын чечими менен ведомство аралык жумушчу топ түзүлдү. Жогоруда айткандай, ковидти дарылоодо колдонулган дарылардын 98% ар түрдүү мамлекеттерден импорттолот экен. Ошондуктан баасы ар башка болууда. Бирок мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бул жерде бир маселе бар. Элибиздин ден соолугуна кам көрүү максатында дарылардын сапатына өзгөчө көңүл буруп жатабыз. 2020 жылдын 10 айын ичинде 20 миңге жакын баалоо иштери жүргүзүлдү. Анын ичинен 61 миллиондук дары каражаттары менен мед буюмдардын 42 сериясы сапатсыз деп аныкталды. Анын ичинде конкреттүү 15 сериясы же 32 миллион сомдук товар таптакыр жараксыз деп табылды. Ошону менен бирге өкмөт контрабандалык жана контрафактылык мед товарлардын Кыргызстандын фармацевтикалык рыногуна киришине жол бербөө керек. Муну менен биринчи кезекте адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүчү сапат жагы өтө солгундап кетет. Бул багытта кылдаттык менен баа берип табуу, лабораториялык контролдук аналитикалык сыноо иштерин өткөзүү боюнча иштер күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жатат. Ушундай эле сыноо иштери медициналык аппараттар боюнча да жүргүзүлөт. Ошондуктан мындан ары сөзүмдү мед аппараттар боюнча улантсам. Биринчи кезекте, албетте, жайында компьютердик томографтар жана рентген аппараттары алардын иштери абдан кызыды. Негизги суроолор эл ичинде компьютердик томографтардын кызмат көрсөтүүдөгү баасын арзандатуу боюнча көтөрүлдү. Туура маселе. Бул маселени чечүү бүгүнкү күндө азырынча кыйын болуп жатат да. Аппараттардын өзү абдан кымбат жана жеке ишкерлер тарабынан алып келинген. Тагыраак айта келсем, бир аппараттын баасы болжол менен 1,5 миллион сом, аны транспортировкалоо жана мындай алып келүү кыйынчыраак болуп атат да. Дүйнөдөгү бул аппаратка муктаждык чоң болуп жаткандыгына байланыштуу заводдордо чыгаруу ишинде да тартыштык салмактуу болууда. Бирок өкмөт азыркы учурда 7 облуска бирден бир компьютердик томограф алып келүү боюнча пландарыбыз бар. Донорлор табылган, сатып алуу иштери боюнча процесстер жүрүп жатат. Ошол эле учурда бейтаптарды госпиталдаштыруу, компьютердик томографка түшүрүү келүү боюнча талап жок кылынды. Оорулар оорунун симптомдору боюнча гана кабыл алынат. Ал эми рентген аппараттары боюнча айтсам, өлкөдө 168 рентген аппараты иштейт. Ковид маалында 73 аппаратка муктаждык аныкталды. Жана анын ичинен жалпысынан 62 рентген аппарат сатып алуу боюнча булактары табылды. Мунун ичинен 22си алып келинди. Декабрь айында 40 аппарат келет. Эрик долбоору аркылуу $68 миң жети рентген аппараты сатылып алынды.
Аппараттарынын баары аймактарга бөлүнүп берилди. Жалал Абад клиникалык ооруканасына, Нарын, Талас областык бириккен ооруканаларга, Чолпон Ата шаарындагы Ысык Көл аймактык ооруканасына, республикалык клиникалык жогуштуу ооруканаларга да жеткирилди. Учурда Кореялык гуманитардык жардам аркылуу 12 рентген аппараты келди. Бул аппараттар быйыл профилдери өзгөрүлүп, ремонттоо өткөрүлгөн ооруканаларга коюлат. Азыр кошумча тетиктерин келишин күтүп жатабыз. Кийинки маселе Бишкектеги тез жардам борборунун станциясында бош орундар бар экендиги боюнча маалымат чыгып кетти. Бул туурасында төмөнкүлөрдү билдирем. Кыргызстанда 2 тез жардам медицина борборунда 443 тез жардам унаасы күнү-түнү иштеп жатат. Бул сандын ичине ремонтко жана списание кыла турган эски машинелер кирген жок. Тез жардамга кайрылгандардын саны барган сайын көбөйүшү. Биринчи кезекте жардамдын ушул түрү акысыз болгондугуна байланыштуу болуп жатат. Айрыкча Бишкек шаарында тез жардам борбору калктын шашылыш медициналык жардамга болгон муктаждыгын толугу менен канааттандырбайт. Шаарда калктын саны көбөйдү, шаардын аймагы кеңейди. Айрыкча эртең менен жана кечки убакыттарда көчөлөрдө тыгындар көбөйдү. Мунун айынан тез жардам бригадаларынын жетишсиздиги катталды. Мед персоналдар менен комплектөө маселеси да урчуду. Учурда 38 мобилдик бригада иштейт. Албетте, бул 1 миллион адам жашаган Бишкек шаарынын калкын тез жардам менен камсыз кылуу үчүн жетишсиз деп мен эсептеймин. Негизи Бишкекке 100дөн ашык тез жардам бригадасына муктаждык бар. Бул эч кандай жашыруун маалымат эмес. Министрлик медициналык кадрлардын жетишсиздигин толтуруунун үстүндө тынымсыз иш алып барып жатабыз. Мындан аркы сөзүмдү COVID-19 оорусу менен жабыркаган медициналык кызматкерлерге компенсация төлөп берүү жаатындагы өкмөттүн аткарып жаткан иштерине токтолсом. Учурда 3000ден ашык мед кызматкерлердин ооруну жуктуруп алгандыгы катталды. Өкмөт жакшы ниет менен мед кызматкерлерди материалдык жактан колдоо ишин колго алып, вирус жуктуруп алгандарга 200 000 сомдон төлөп, курман болгондордун үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон бир жолку акчалай компенсация берүү боюнча 4-майда буйругун чыгарган. Учурда атайын комиссия да иштеп жатат. Кароого 2550ге жакын арыз келип түштү. Документтер күн сайын текшерилип турат. 479 кызматкерге 200 000 сомдон чечилип берилди. Дагы 130 документ төлөө үчүн даярдалууда. Ошондо бүгүнкү күндө 609 мед кызматкер ушул компенсацияны алышты деп эсептөөгө болот. 29 адамыбыз курман болгон мед кызматкерлердин үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон төлөндү. Дагы 4 документ азыркы учурда даярдалып жатат. Коомчулук ичинде төлөнбөй жатат деген пикирлердин жаралышынын бир нече себептери бар. Биринчисинен, ар бир документ кылдаат кароодон өткөрүлөт. Экинчисинен, келген арыздардын ичинде документтердин так эместиги көп болууда. Мисалы, инфекция булагы аныкталган эмес, инкубация мезгилинде мед кызматкерлердин кайсы жерде болгондугу, эмгекке өргүүдө болгон да учурлар болуп жатыптыр. Айрымдарында убактылуу эмгекке жараксыз бөлүктөрү, амбулатордук карталардын көчүрмөлөрү жок экендигинде. Тийиштүү документтери толук эмес болуп жатат. Документтер талаптагыдай толтурулган эмес. Кызматтык иликтөөдө терс корутундулар берилген документтер да болуп жатат да. Ошондуктан ар бир төлөнүп жаткан компенсация боюнча тийиштүү документтердин баары көрсөтүлгөн талаптагыдай туура болуш керек. Болбосо кийин ар бир тыйындын жоопкерчилиги бар экендигин билесиздер, анан мен ойлойм туура түшүнөсүздөр. Урматтуу мекендештер, дүйнө ушул дарысы жок дарт менен жылдын башынан бери алышып келе жатат. Экономика катуу жабыр тартты. Мигранттардын мекенине кайтып келишинен жумушсуздук күч алды. Анын айынан социалдык төлөмдөрдө бюджеттик тартыштык да көбөйдү. Ушул күндөрдүн жылдын жыйынтыгынан чыгарууда бардык мамлекеттер экономикалык төмөндөөлөр туурасында сөз кылып жатат. Бирок менин айтарым, өкмөт оорунун кандай толкуну болсо да, аны жогорку чекке жеткирбөөнүн, тагыраак айтканда, жайындагы кырдаалга алып келбөөнүн аракетин көрүүдө. Ал эми медицина кызматкерлерибиз уюшкандыкта жана алдын алып, кошумча ресурстарды тартуу менен тобокелдиктерди максималдуу азайтуунун үстүндө иштеп жаткандыгын белгилеп кетким келет. Башкысы акыбалы оор болуп жаткан 1000ге жакын адамдардын өмүрүн сактап калуунун үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Өзгөчө басым менен айтылчу сөз, ооруканаларда бейтаптардын абалы оор болуп, узак убакытка стационарларга дарыланууга туура келип жатат. Ошол себептен койка орундардын жетишпей калуу коркунучу турат. Мобилдик топтордун бүгүнкү учурда биз мобилдик топтордун үймө үй кыдыруусун токтоттук. 1 жылдан бери
ар бир көчөлөрдө, ар бир үйдү кыдырган медициналык кызматкерлер, ошол эле жергиликтүү өз алдын башкарган биздин мекемелерибиздин кызматкерлерине чоң ыраазычылык. Абдан оор жумушта башында туруп бердиңиздер, мамлекетке чоң жардам бердиңиздер. Ошол 118 кызматтын ишин күчөтүп жатабыз. Алар менен байланышып, орунду күчөтүп жибербестен, медициналык кеңештерди алып, аларга убагында кайрылып, сөзсүз түрдө чалыңыздар, урматтуу мекендештер. Учурдан пайдаланып, ковид менен күрөшүүдө элге, медициналык жардамдарга кол кабыш кылган волонтерлорго жана жерлерде де иштеп жаткан жооптуу кызматкерлерге, ак халатчандарга ыраазычылыкты билдиребиз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды дарыгерлердин айткандарын угуп, сактанууга чакырамын. Айрыкча өнөкөт оорусу бар, тобокел топторундагы улгайган адамдар өтө сак болуңуздар. Ата-энелерибизди аяйлы, сак болойлу, аман болойлу. Бүгүнкү брифингде негизги айтылуучу сөздөр ушул. Мындан ары дагы брифингдер уланат. Чоң рахмат.